Күнү бою болуп өткөн жаңылыктар назарыңыздарда. Кушубак кечиңиздер менен. Кулаган учактагы жүк тууралуу кудугойлор башында май куюу үчүн конгон делинген учактагы жүктү өкмөт жаап жашырып жатат деген сындардын айрым оппозициячыл депутаттар көтөрүшүүдө. 4 кыргызстандык өмүрүн алган Саратовдон жол кырсыгы боюнча бир адам камакка алынды, ал эми мекендештеринин сөөгү туугандарынын колуна өткөрүлүп берилген. Ал эми Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун так каттамы аныктала электиги парламентте айтылды. Айрым депутаттар бул жаатта иш чабал болуп жатат дешет. Аты жөнүм Назика Атамбекова, окуялардын чоо жайына кенен токтолобуз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине түшкөн акчанын көлөмү 12,5 миллион сомго жетти. Учак кырсыгында жабыркагандарга болгон жардам берүү дагы да уланууда. Бул арада Чүй облусунун Дача суу айылына кулаган Боинг 747-400 учагындагы жүктү иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Аны 3 фракция демилгеледи. Ал эми авиа кырсыктын себептерин иликтеп, Кара Кутун чечмелөө иштерин мамлекеттер аралык авиациялык комитетинин адистери жүргүзөт. Депутаттык комиссия учактагы жүктүн кимге таандык болгонун иликтейт. Бул маалда оппозициячыл көз караштагы саясатчылар президенттин эл алдына чыгып көңүл айтпаганын сындаган соң учактын ичиндеги жүк тууралуу өкмөт жаап жашырууда деген да дооматтарды коюшту. Мындай маалыматтардын канчалык чындыгы бар жана жөнү бар? Саясаттануучу Кубан Чороев бул туурасында оюн айтып берет. Кубан мырза, куш келипсиз. Кырсык болгондон бери кеп учактагы жүк тууралуу болуп баштады. Бул маселени оппозициячыл депутаттар байма-бай көтөрүп, ал контрабанда болгон жана буга чейин миллиондогон акча айланчу деп жатышат. Бул маалыматтардын тегерегинде кандай ойдосуз? Өкмөттүн баягы официалдуу документтер менен айтылган баягы жыйынтыктары белгисиз болгондуктан албетте коомчулукта ушундай бүдөмүк пикирлер жаралып атат да. Ошондуктан мен ойлойм, анткен себеби көптөгөн факторлор ушундай бүдөмүк ой пикирлерди айтканга түрткү болуп атат да. Маселен, негизи дүйнөлүк практикада бул жүк ташуу логистикасы бир принциптерге багынат да. Бул негизги принциптер ошол жүктөрдү канткенде бат, арзан консолидация кылып жана дүйнөгө ошол кардарларына жеткирип берүү да маселеси турат. Анан бул жерде учак болсо 85 тонна жүк менен келип аткандыктан бул жүк кайсыл кимге тийиштүү жүк эле деген суроого туулуп атат да коомчулуктачы. Эми мен башында ойлогом, бул деген жанагы жүк ташуучу Манас аэропортундагы логистикалык борборго мүмкүн келгендир. Анткен себеби бул дүйнөдө ушундай логистикалык борборлорго жүктөр консолидация болуп, андан нары башка самолеттор менен багыл жеткирилет да учактар менен. Бирок ошончолук чоң жүк келип аткандан кийин ал же ошол учак Кыргызстандан максаты келип дагы жүк алып кетиш керек болчу, же ошол жүктү ташташ керек болчу да, же экөөнүн бирөөсү экөө кошулгандай эме да. Өкмөт жаап жашырып маалыматты ачыктабай жатат деген сындарга эмне дер элеңиз? Эми бүгүнкү күндө ошол Манас аэропортунун жетекчилиги эле бир маалымат берди, кыска маалымат. Бул багы техникалык конуу болгон деген эле маалыматты берди да. Андан аркы маалыматтар эми ал жерде жүк кимдики болгон, кимге кимдин ээси ким болгон деген суроолор туулат. Бирок ошол мен ойлойм да, ошол суроолорго жооп бериш үчүн дагы убакыт керек го деп. Анткени бул багыл жүк ташуучу компания дагы
келишимдерди түзгөндө кандайдыр бир конфиденциалдыкты сактоого милдеттенмелерди алат. Анан ошондуктан ошол процедураларды тагыраак маалымат алыш үчүн кыска убакытта информация алуу кыйынга туура келип калат да. Кубан мырза, буга чейин президенттин дарегине да сын айткандары чыкканы маалым, бирок өлкө башчысынын командасы кырсык болгондон берки Алмазбек Атамбаевдин тапшырмаларын эске салып, президент да кур кол отурбай жаткандыгын айтты. Буга сиздин пикириңиз кандай? Эми ар бир мамлекетте ошол мамлекет башчылары ушундай трагедияларга ар кандай реакция кылат. Анан албетте коомчулуктагы өз ой пикирлерин айтканга укугу бар да. Эми ошол эле учурда багыл президент өзүнүн конституцияда бекитилген укуктарынан пайдаланып багыл ошол иш чараларга өкмөттүн жасап жаткан иштерине көзөмөл жүргүзүп жаткан деле маалымат каражаттар берилип атат тийиштүү түрдө. Анан багы такыр эле көңүл бурулбай калган дегенден дагы айтуудан да мен алысмын да. Ар бир лидердин өзүнүн багыл башкаруу стили бар, ошол ар бир нерсеге реакция кылуунун дагы багы ыгы менен жазалат да. Анан менин оюмча бул ушул кырсыктан кийин жыйынтык чыккандан кийин дагы ал киши өзүнчө бир реакцияны айтат болуш керек деп ойлойм да. Рахмат сизге. Манас аба майданына жакын жерде кулаган Туркия компаниясына таандык учактагы жүктөр боюнча айтылган маалыматтар боюнча саясаттануучу Кубан Чороев өз оюн билдирди. Жаңылыктарды улантабыз. Орусиянын Саратов облусунда болгон жол кырсыгына күнөөлүү деп Шек менен Пенза облусунун 32 жаштагы тургуну камакка алынды. Эске салсак, буга чейин жол кырсыгынан каза болгон 4 кыргызстандык жарандын сөөгү Кыргызстанга алып келинген. Нижний Новгород Саратов жолунда жүк ташуучу унаа менен минивэн кагышкан. Фуранын айдоочусу ошол замат кармалып, териштирүү учурунда анын уктап кеткени аныкталган. Каза болгон 2 адамдын үй бүлөсү өзгөчө кырдаалдар министрлигине маркумдун сөөгүттөрүн базар коргон жана Кадамжай районуна жеткирип берүүнү суранышкан. Ал эми 2 адамдын сөөгү алардын жакындары өз алдынча алып кете тургандыктарын билдиришкен. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун так каттамы аныктала элек. Жолдун эни каржылоо боюнча булагы табыла электигин Ата Мекен фракциясынын жыйынында айтылды. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов эл өкүлүнүн айткандарын бышыктады, бирок темир жолдун энин аныктоо боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын кошумчалады. Анын белгилешинче, Өзбекстан буга чейин долбоор боюнча так турумун билдирген эмес. Расмий Ташкент эми гана аны колдой баштады. Ал эми депутат Өмүрбек Текебаев темир жолун куруу долбоорун ишке ашыруу акыркы кездери чабал жүрүп жатканын айтты. Белгилеп өтсөк, жолдун узундугу 433 чакырым болот. 87 көпүрө, 28 туннель курулушу керек. 12 миллион тоннага чейин жүк ташууга ылайык ташылган жолдун курулушун аяктоосу 8 жылга пландалууда. Кыргызстан аймагында ишкерлик менен алектенүү үчүн келишкен чет элдик бизнесмендер 3 ай бою жүрө алары тууралуу долбоор иштелүүдө. Тышкы иштер министрлиги аларга виза документтерин каттоо боюнча эрежелер тууралуу документ даярдоодо. Аталган долбоор боюнча даярдалган кагаз бир гана ишкерлерге берилет. 3 айлык виза ачуу боюнча иштер башка тиешелүү органдар менен макулдашылгандан кийин чечилет. Тышкы миграция боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилгенине байланыштуу чет өлкөлөрдө окуган студенттерге берилчү визалар тууралуу да түшүндүрмө берилди. Мы предусмотрели возможно вступление в силу. Мурда диний визаны узартууну мамлекеттик каттоо кызматы ишке ашырып келген. Көпчүлүк учурда мындай визалар зыяратчыларга жана миссионерлерге берилет. Алар дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия менен бирдикте каралат. Белгилей кетүүчү жагдай, алгачкы визалардын бардык түрү чет элдеги мекемелерде түзүлөт. 11 новосундагы да кызыктуу кабарлар кийинки бөлүктө. Миңдеген каршылык акцияларына карабай өтө турган Дональд Трамптын ант берүү аземи. Өзгөчө шан шөкөт менен өтө турган иш-чарага миллиардер 200 миллион доллар сарптады. Бул маалда Казакстандын соту мунай компанияда иштеген жумушчуларын ачкачылык жарыялаган мыйзамсыз деп тапты. Соттун чечиминде акцияны токтотуу кесиптик кошуун кеңсеси дароо бошотуп айтылат. Май айында Ысык көлдө снукер боюнча Азиянын биринчи чемпионаты өтөт. Байге фонду 35 миң долларды түзүүдө.
Дүйнө кабарларынан 20 январда АКШ 45-ші президенті миллиардер Дональд Трамп президенттик ишине киришет. Анткени менен анын ант берүү аземи Кыргызстандын убактысы боюнча саат кечки 8:09 башталат. Бул арада Трамп инаугурацияны отурулай өткөрүлгөн концерт учурунда шайлоочуларына Американы бириктирүү убадасын берди. Бул күндө утурлай Трамптын президент болуусуна каршы болгондордун акциясы Американын бир катар штаттарында да болууда. Инаугурацияны утурлай болуп жаткан АКШдагы маанай боюнча Айгерим Жаныкул айтып берет. Айгерим, бул ирет аземге болгон даярдыктар кандай болуп жаттыр? Биздин билишибизче бул иш-чарага миллиондогон сомдор сарпталып, ал эмес аземге катышууну каалагандар үчүн да билеттер сатылат эле. Рахмат, чынында Американ тарыхында 44 президент болсо, ар бир президенттин ант берүү аземи 200 жылдан бери чоң деле бир өзгөрүүлөр менен өтүп келген деп айтуудан алыспыз. Ошентсе дагы жаңы шайланган Дональд Трамптын ант берүү аземи бир аз өзгөчөлөнөт. Тактап айтканда, аны колдогондор, анан каршы чыккандар деп бөлүнгөнүн эске алганда. Чет элдик басмалар болсо, бул арада ант берүү аземинин канча баада өткөндүгүн жазып чыгышууда. Тактап айтканда, бул жалпысына иш-чарага 200 миллион доллар сарпталган. Албетте бул иш-чара өзүнчө бир шаан шөкөт менен, шоу менен да коштолот. Дагы бир өзгөчөлүк америкалык президенттердин ант берүү аземиндеги. Бул аземге күбө болуу же катышып көрүүнү каалаган адамдар атайын билеттерди сатып алат, $150 жогору. Ал эми кечки тамак же болбосо кечки балына катышууну каалагандар алда канча кымбат баадагы билеттер сатып алууга туура келет. Ал эмес $1 миллион чейин жетет ал билеттердин баасы. Мен кошумчалай кетейин, президент Дональд Трамп инаугурацияны утурлай өткөрүлгөн концерт учурунда дагы ошол шайлоочуларына Американы бириктирүү убадасын дагы берди. Ал эл алдында мындай деп сүйлөдү. Биз өлкөнү бириктирүү максатындабыз. Биз бүткүл эл үчүн Американы улуу өлкө кылабыз. Биз ондогон жылдардан бери жасалбай келген иштерди жүзөгө ашырууга белсенип жатабыз. Бизди колдогонуңарга чоң рахмат. Биз эртең жумушту баштайбыз. Алдыда жасай турган көп жумуштар бар. Белгилей кетейин, концертке чейин Трамп Вашингтондун четиндеги АКШнын согуштар учурунда курман болгон 200 миңден ашуун ардагердин сөөгү коюлган Арлингтон көрүстөнүнө барып зыярат дагы кылды. Бирок ошол кезде дүйнөдөгү бай адамдардын шайлоодо жеңип чыкканына макул эместерде каршылык акциясына чыгып жатканын билебиз. Президент өзү ал каршылыктар тууралуу ою кандай экен? Ооба, буга чейин Дональд Трамп ар бир америкалык өзүнүн оюн ачык айтууга укуктуу экендигин айтып, буга чейин айтылган нааразычылык акцияларына каршы эместигин билдиргени бар. Бирок мурдараак миңдеген акция ошол Американын ар кайсы шаарларында, штаттарында дагы коштолууда. Биз билебиз, буга чейин каршылык акциясына чыккандар ошол салтанат өтө турган Капитолия имаратындагы 12 багы өткөл пункттарды дагы бууп салабыз деп айтышкан болчу. Баса айта кетчү нерсе, Трамптын тарапташтары дагы 19 январда кечинде сыйлуу тамакка чогулган маалда ошондой Трамптын президент болуусун каалабаган адамдар атайын акциядагы уюштурушкан болчу. Ошол акцияда полиция менен кагылышуу болгондугу айтылууда. Жыйынтыгында акциянын бир катышуучусу жеңил жаракат алган. Маалыматтарга караганда полицияларды таратуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ колдонгон. Назик, мендеги маалыматтар. Рахмат, Айгерим. Американын кезектеги 45-ші президенти болуп шайланган Дональд Трамптын ант берүү аземи жана иш-чарага болгон даярдыктар эл алдына чыгып берген убадалары тууралуу Айгерим Жаныкулдан маалымат алдык. Сапарыбызды улантабыз. Дүйнө кабарларына улайлы Батыш Африкалык Союзунун 7000 аскери жана Сенегалдын армиясы Гамбияга кирип барышканын айта кетелик. Бириккен Улуттар уюмунда добуш берип, 15 мамлекет тиешелүү документти кабыл алышкан. Мындан тышкары Гамбияга Нигериянын да аскерлери колдоо көрсөтүшмөкчү. Аталган мамлекет бул операцияга бир аскери кеме, бир нече учактарды бөлгөн. Ал эми Африка Союзу операция башталаардан мурун президент Яйе Джамеге эскертүү берип, тынчтык жолу менен ордун бошотуп берүү боюнча билдирүү жөнөштү. Гамбияны 23 жыл башкарган президент жакында өткөн президенттик шайлоодон утулуп калганына карабай кызматтан кетүүгө макул болбой жатат. Бирок өлкө башчысы кызматтан кеткен учурда да жогоруда айтылган операция башталары да айтылууда.
Бул арада Казакстандын соту мунай компанияда иштеген жумушчулардын ачкачылык жарыялаган мыйзамсыз деп тапты. Соттун чечиминде акцияны токтотуу кесиптик кошуун кеңсесин дароо бошотуу айтылат. Компаниянын ички тартиптерин аткаруу талабы боюнча талаштуу маселени иш-чара чечишип алуу өкүм кылды. Мындан тышкары жумушчулар сот чыгымына кеткен 2269 теңгени өндүрүп берүүгө милдеттендирилди. Жумушчулар көз карандысыз кесиптик кошуундар конференциясын жоюуга каршы чыгып, аны каттоону талап кылууда. Спорт кабарларынан май айында Ысык-Көлдө снукер боюнча Азиянын биринчи чемпионаты өтөт. Турнир Чолпон Атадагы дене тарбия жана ден соолукту чыңдоочу комплекстин жаңы имаратында өтүүдө. Чемпионатка 25 өлкөдөн 150-200гө жакын спортчу катышат. Байге фонду $35 000 түзөт. Бул каражаттын бир бөлүгүнүн бильярд жана снукер боюнча Азия ассоциациясынын кечиристе берет. Ал эми бир бөлүгүн чемпионат өтүп жаткан өлкө бериши керек. Өз кезегинде бильярд жана снукер боюнча Азия ассоциациясынын башкы катчысы Мишель Аль-Хури кыргызстандык таланттуу спортчулар тууралуу белгиледи. Бул соңку кабар болду. 11 чекит KG сайтына да баш багып, акыркы кабарлар менен таанышып туруңуздар. Мындан тышкары Facebook, YouTube баракчаларында да каналдын бардык жаңылыктарда жайгаштырылып жатканын эске сала кетейин. Саламатта туруңуздар.